Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин маегибиз китеп окуунун пайдалуулугу жөнүндө болмокчу. Мамедасан Ибраевдин «Эмне үчүн китеп окушубуз керек» деген эмгегинде китеп окуу маданиятын көтөрүү жөнүндө эмнелер айтылганына көңүл бурсак. Китеп окуу адамдын интеллектисинин жана сезимдеринин толук кандуу өнүгүүсүнө жардам берет. Китепти көп окуган адам өз алдынча өнүгүү жана жөндөмдөрүн туура колдонуунун жолдорун окубаган кишиге караганда жакшы билет. Ал эми көп окубаган адамдын маданий тажрыйбасы аз болуп, тили гана жарты болбостон, аң сезими жана жашоого болгон көз карашы да тайкы болуп калат. Кытай эли улуу Кытай чебин душмандан коргонуу жана коопсуздукта жашоо үчүн курган. Абдан көп күч жумшалып, бекемдеп курулган Дубалды эч бир душман ашып өтө албайт деп ойлошкон. Бирок Дубал курулгандан кийинки 100 жылдын ичинде Кытай калкы 3 жолу душманга жеңилген. Ошондо себебин изилдешсе, душман чепти кайтарган кароолчулар менен тил табышып, колуна анча-мынча акча карматып коет. Алган акчасына мас болгон кароолчулар кыйынчылык туудурбастан өз ыктыяры менен душманга чептин эшигин ачып берген. Муну уккан өлкө башчылары ушундайча арман кылышкан экен. Биз чепти бекем кылып куруп турбуз, бирок адам тарбиялоо деген маселени эске албаптырбыз. Адам тарбиялабасак, бизди заңгыраган Дубал да, башка нерсе дагы сактай албайт тура. Жогорудагы окуядан түшүнүктүү болгондой, учурдагы көйгөйлөрдүн эң негизги башаты элдин интеллектуалдык жана руханий өнүгүүсүнүн азайышы. Элдин аң сезими жана ыйманы төмөн болгон учурда финансылык, материалдык жана башка проблемалар пайда болот. Бир элдин маданиятын жок кылыш үчүн атайын согуш чыгарып же бомба жардыруунун кереги жок, дейт автор. Улутту жок кыла турган мындан дагы күчтүү 3 нерсе бар. Биринчиси — ошол улуттун аялдарын бузуу. Экинчиси — билим берүү системасын төмөндөтүү. Үчүнчүсү — элге үлгү боло турган аалымдардын, интеллигенциянын ортосунда бузукулук жайып, чыр-чатак салуу. Окуу акыл эсти өстүрөт. Мээ үчүн окуу — бул дагы дене үчүн жасалган көнүгүү. Жозеф Алисон. Американын жогорку сотунун мүчөсү Оливер Вендell Холмс 90 жашында өз каалоосу менен ардактуу эс алууга чыккан соң, жаңы эле президент болгон Рузвельт анын үйүнө учурашканы барат. Президент Рузвельт Оливердин жеке китепканасында Платонду окуп отурганын көрүп: «Сот мырза, Платонду окуп эмне кыласыз?» деп сурады. Ошондо 90-догу карыя: «Акыл эсимди өстүрүү үчүн окуп атам, урматтуу президентим», деп баары үлгү ала турчу жообун берет. Китепсиз чоңойгон бала суусуз өскөн даракка окшош. Кытай эл макалы. Бала көргөнүн кылат. Улуулар балдарга китеп окуп үлгү болсо, албетте, арабызда окурман жаштар чоңоюп жетишмекчи. Китеп окуу мээнин клеткаларын сактайт. Мээ биздин жаш бойдон турушу үчүн аны дайыма иштетип турушубуз керек. Бул болсо көп окуп, изилдеп, ар кандай анализди жүргүзүү менен ишке ашат. Кандай маалымат болбосун, бир нече секундтун ичинде иштеп чыккан компьютерде адам баласы ойлоп чыккан. Демек, адам баласынын мээси ошол компьютерден да күчтүү, бирок көпчүлүк мээни бул жөндөмүн колдоно албайт. Тез окуу өзгөчө орто мектептеринде абдан маанилүү. Баланын окуу ылдамдыгы менен анын сабактарында жетишкендигинин ортосунда түз байланыш бар. Бала канчалык тез окуса, жалпы мектептеги жетишүүсү да ошончо ийгиликтүү боло алат. Тескерисинче, жай окуган баланын сабагында жетишүүсү начар болот. Орус психологу Выгодский мындай деген: негизи элде текстти жай окуганда жакшы сиңип,
жакшы түшүнүлөт деген ой бар. Бирок тескерисинче тез окуганда тез түшүнүлөт. Анткени ар бир кыймылдын өзүнүн ылдамдыгы бар. Тез түшүнүүнүн ылдамдыгы тез окууга да алып келет. Китеп окуу кандай пайдаларды алып келет? Китеп окуу стрессти азайтат, акылыңызга акыл кошот, уйкусуздуктан арылтат, мээнин иштөөсүн жакшыртат, депрессияны айыктырат, кызыктуу адамга айланасыз, жашоого максат коюуга көмөктөшөт, жигердүү жашоо образына ээ болот, эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат, сөз байлыгыңызды кеңейтет, жазуу шыгыңызды арттырат, китепкөйлөрдүн күч-кубаты толуктуу болот. Урматтуу энелер жана окуучулар, Мамбетасан Ибраевдин «Эмне үчүн китеп окушубуз керек» деген китебин барактап гана өттүк. Ал эми бул китепти окуп чыксаңыздар, тез окуу жөндөмүн кантип өстүрүүгө болорун, китеп окуунун эрежелерин, китеп окууну сүйдүрүүнүн ыкмаларын, китепти кантип тандаш керек экендигин биле аласыздар. Бул китепте айтылгандай, жакшы китептер ийгиликке карай курулган көпүрө. Келгиле, китеп окууну адатка айлантып, жаркын келечекке, ийгиликтерге кадам шилтейли.